Больница кандай болду? Иштеп атабы, жаңы? Иштеп атат. Кандай иштеп атат? Жакшы иштеп атат. Эл Жакшы иштеп атабы? оорулар, сотрудниктер баардыгы ыраазы. Жалал-Абад облустук ооруканасына 7 кабаттан турган имарат курулат. Бүгүн 31 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев облустук ооруканага барды. Жаңы салына турган имарат толугу менен заманбап шартта салынып, имаратта тиг учак конууга да шарт түзүлөт. Муну почти миллиард сомдук эмени больницаны куруп беребиз. Хорошо? Бардык проектлерин даярдагыла. Катты жазып даярдаңыз. Урматтуу президентибизге жазайлы. Президенттин став фондунан акчасын бөлдүртүп беребиз. Президентке жазсаңыз президент макулдук берет, бөлдүргүлө деп. Анан биз акчасын таап бөлдүрүп беребиз. Хорошо? Кудай калса муну дагы тез аранын ичинде куруп бүтөбүз. Жанагы баштап коюп, таштап койгон болбойт. Бирок ал жерде бак экен, ушу бактар кыйылат да эми. Мунун айла жок. Азыр эле. Но башка жакка бак тигебиз. Муну эски больницалардын ордуна, зданиялардын ордуна. Булар сүрүп алып таштап туруп бактарды тигебиз. УКМК төрагасы облустук оорукананын аймагындагы эскилиги жеткен имараттарды бузуу тапшырмасын коюп, жеке менчик клиникаларды да мындан чыгаруу керектигин айтты. Буларды алыш керек, мунуларды алыш керек, бардыгын буздурушубуз керек. Олордучу. Мына керек эмес здания бардыгын эски, ийилген, чириген здания калбаш керек бу жердечи. Мына эски зданиялар бар. Муну турат, дагы кайсылар турат. Ошолордун баарын алышыбыз керек. Так, хорошо, ошолордун баарын алгыла. Дагы кайерде эме частный? Үчөө бар. Бир, эки, үч больница курулган, ондай. Частный здание. Бул больница эмес, бул амбулаторный приемда, аст аптека. Ушулар курулган. Анан кийин могул жерде 2 үй бар, Эки үй бар, бул жерде аксакалдык анан видите, мына больницанын территориясы частный куруп алган. Бул эмне деген шумдук булчу? Анан кийин дагы элдерибиз нааразы болгон туура да. Эл туура нааразы болуп атат. Эл ушу айтып атат, бизге дейт больницадан бизге сапаттуу жанагыдай медициналык обслуживание. Да. Сапаттуу жардам болбой атат деп атат. Элдер кыйналып атат. А биз болсо больница жерлерин частныйга бөлүп карап отурабыз. Чекеден бул жагына үй куруп кетип, бул жагына аптека куруп алып, дагы бир чекесин кыркып алып, кичинекей бир нерселерди куруп алган кереги жок андайчы. Макулбу? Жеке медицинага бизде мыйзам боюнча уруксат берилген, туурабы? Жеке медицинаны кура беришсин, сөз жок. Башка жерден алышсын, лицензиясын алышсын, курусун. Бирок больницанын территориясы тийбесин. Курулуш иштери ушул жылы башталат. Ага жалпы 900 миллион сом каражат жумшалат. Аталган оорукана облустук болгондуктан Жалал-Абад облусунун бардык райондорунан келип дарыланышат. Мындан улам орун жетишсиздиги көйгөй жаралып келет. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында биз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылганбыз. Ушул оорукана бул областта жападан жалгыз экинчи баскычтагы оорукана болуп эсептелгендиктен баардык область боюнча 1 миллион 200 миң калктын ден соолугуна кам көрүү максатында жаңы имаратты куруп берүүнү суранганбыз. Ошол кайрылганыбыздын эске алып, Камчыбек Кыдыршаевич бүгүн өзү келип, бул жерде кайсыл жерге кандай больница курар тууралуу кеп кеңешин айтып, биз менен кеңешти. Негизде натыйжада ушул ооруканага бир жаңы дагы бир 7 кабаттуу 900 миллион сомдук ички эмелектери менен курула турган оорукананын план колдоп берди. Кудай буйруса, ушул аз убакыттын ичинде 1 жыл, 1,5 жылга жетпеген ичинде ушул имарат курулат деген бир жакшы ойдо туруп үмүт кылып атабыз. Бул имарат бүтүп калса биздин областтык оорукана үчүн, бул элдин саламаттыгына дагы иштеп аткан сотрудниктер үчүн да аябай жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ооруларды батыраак ушул жерден сакайтып үйүнө жөнөткөнгө чоң бизге өлүгү болот деп ойлойбуз. Мен мына элдин өкүлү катары ушул элдердин көптөгөн кайрылуулары менен ошол эле биздин жарандарыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке түз кайрылып, мага кайрылып, ошонун артынан урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке мен да кайрылып, өзү келип ушул жерге мамлекет тарабынан заманбап оорукана курууга көмөктөшөрүнү, ошол эле мезгилде урматтуу президентибизден дагы ушул көйгөйдү жеткирип, чогуу мамлекет тарабынан чечип берүүгө баягы
өзүнүн сөзүн берип кетти. Мен ойлойм бул иш сөзсүз ишке ашат деп эскизин вариантын көрсөтүп, жана биз генералыбыз келгичекти ушул коллектив менен кошо мен дагы кайсы жерге курсак ыңгайлуу болот экен деген жерлерин караштырдык. Ыңгайлуу жерин айттык. Эми ал жерлерге жанакы пландары түзүлгөн болсо, буюрса бул жөнөкөй эле оорукана эмес. Бүгүн баягы 21-жылдын талабына ылайык вертолет үстүнө коно турган, тик учак коно турган баягы оорукана болот да, ошого дагы шарты менен. Жалал-Абад облустук ооруканасы алгач шаардык оорукана болуп түзүлүп, 2000-жылы облустук статус алган. Учурда облустук оорукана жалпы 435 орунга ылайыкташкан. Бирок Жалал-Абад облусунда 1.200.000 ашуун калк жашайт. Мындан улам кошумча имаратка муктаждык жогору болуп турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.